Билим программасында Ысык Көл районундагы Тамчы айылындагы Тамчы жалпы билим берүү мектеби туурасында сөз кылабыз. Мектеп 1967 жылы пайдаланууга берилген, 440 окуучу билим алат. Ал эми мектеп гимназия статусун 2008 жылы алган. Тамчы айылынан сырткары Коңшу, Кошкөл, Чоктал айылдарынан окуучулар келип билим алышат. Жалпы республикалык тесттен 200гө чейин балл алган окуучулар дагы бар. Алтын дамга сертификатына ээ болгон окуучулар дагы бар. Мектебибиз азыркы учурда 435 окуучу бар. Ушу учубуз кур эмес дегендей азыр ийгиликтерибиз да жок эмес. Акыркы ийгиликтерди айта кетсем, ушу 2015 жылкы бүтүрүүчүбүз Нурбек Элнура менен 2017 жылкы бүтүргөн Бактыбеков Файзим президенттик стипендияга ээ болушту. Ошондой эле ЖРТдан эң акыркы жакшы болгон результатыбыз бул деген 196 балл менен Кубатбекова Нургиза ээ болгон да 2016 жылы. Ошондой эле акыркы жакшы жыйынтыгыбыз алтын тамгадан 2020 жылы Жумагазиева Аруке алтын тамгага ээ болду. Мектеп директору Нурдан Эшимканов өзү жаш болсо дагы билим берүү тармагын мыкты түшүнгөн жетекчи. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги уюштурган санариптик педагогика сынагынан Нурдан Эшимканов баш байгени утуп алган. Өзүм жөнүндө айта кетсем, жакшы эле жыйынтыктар бар. Акыркысы болсо ушул санариптик педагогика конкурсунан бул билим берүү жана илим министрлиги менен уюштурулган. Республикалык деңгээлде конкурстан гран-прини утуп алдык. Ушу менен эмгектенип атабыз, дагы да жакшы ийгиликтер болот деген ойдобуз. Ушу сабак жагынан да алып, анан жетекчилик жагынан бир ийгиликтерге жетишебиз деген терең үмүттөбүз. Ысык Көл облустук билим берүү институтунда мугалимдердин квалификациясын жогорулатуудагы окуу курстары өтөдө. Математика сабагына мугалимдер курстун жүрүшүндө теорияны практика жүзүндө айкалыштыруу максатында Ысык Көл районундагы Тамчы айылындагы мектеп гимназиясында болушту. Анда мектеп директору өзү баштаган мугалимдер облустун аймагынан келген математик мугалимдерге семинар өтүштү. Анда мугалимдер өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүштү. Семинарга болгон аракетибизди жасадык. Кудай буйрса, пландалган иш аракеттин баары аткарылды. Биздин максатыбызга жетти деп ойлойм семинар. Бизде мектепте мектеп боюнча жаңылык айтып кетейин. Быйылкы окуу жылында жаңы жаңылык киргизип атабыз. Ар бир күндү бир багытка арнап атабыз да. Ошол күндөрдө мисалы үчүн биринчи күндү каада салт күндөрү деп спорттук иш-чараларга арнап ар бир күндөрдү бөлүштүрүп койгонбуз. Ошол боюнча план конспектилерге жазылат. Дагы бир өзгөчөлүк быйылкы окуу жылында план конспектилерин мугалимдер электрондуу вариантта бир күн мурун менин почтама жиберишет, анан текшерилип оңдоочу жерлери оңдолуп айтылат. Математик мугалимдердин семинары билим берүүнү жакшыртат. Мектеп директору Нурдан Эшимканов өзү дагы математика предметин башка предметтер менен байланыштыруу боюнча макал лакаптарды колдонуу менен сабак өттү. Аттын баары тулпар эмес, куштун баары шумкар эмес деген мисалды карап атабыз да. Бул макалды биз математика менен кантип байланыштырдык? Мисалы үчүн бул жерде деген максимум чекити деген түшүнүк бар да. Ошо f чекитин алсак деген бул жерде f чекити бул максимум чекит болуп эсептелет. Бирок ошонун жанындагы эле f1 чекити канчалык бир деңгээлде ага жакындаса дагы максимум боло албайт да. Ошон үчүн бул f бул тулпар болсо, f1 болсо бул жөнөкөй гана ат да. Ошон үчүн айтып койдук, бул аттын баары эле тулпар боло албайт, куштун баары эле шумкар эмес деп. Жакшы баа беришти, анткени биз сабагыбызда деген кыргыз тили менен математикага байланыштырып, кыргыз элинин лакаптарындагы функциялардын касиеттери жана түрлөрү деген теманы өткөнбүз. Бул жерде биз макал лакаптардын биология менен байланышы, физика менен байланышы, астрономия менен байланышын көрсөттүк. Анткени биздин семинардын максаты бул предметти аралык байланышты чыңдоо болчу да. Ошого жакшы мисалдарды көрсөтүп, бул сабак автордук болгондуктан көп эжелерге жагышты. Ушул нерсени өздөрүнүн мектептерине жайылтабыз деген жакшы ой менен кетишти да. Катышуучулар дагы бул мектеп гимназиясынын мугалимдеринин билим тажрыйбаларын жайылтууга аракет көрүшөөрүн белгилешти. Ошол эле мезгилде Ысык Көл облустук билим берүү институтунан келген методист дагы өз оюн билдирди. Бүгүнкү семинардын жыйынтыгы чыкты.
жыйынтыгында абдан жакшы семинар болду деп өзүңүздөр уктуңуздар. Мугалимдердин ар бири өз ойлорун айтып өтпөдү. Бүгүнкү семинарда биз мугалимдер эмнелерди үйрөндү, эмнелерге көңүл бөлдү дегенди мен айта элем. Бул маалыматтык компетенттүүлүккө көбүрөөк басым жасалды. Азыркы учурдагы санариптик технологияларын ар бир мугалим деги эле мектеп ичинде мугалимдер, мектеп жетекчилер баары ушул технологиялар менен иштеп жаткандыгын көрдүк. Экинчиден, бул мектепте ар бир сабак өткөн мугалимдин сабагынан көрүп жатабыз, биз предметтик аралык байланышты абдан чыңдашкан. Үчүнчүдөн, бул балдардын дүйнө таанымын кеңейтишти да. Абдан жакшы сабактар болду. Мугалимдердин иштерине ийгилик каалайт элем. Ден соолукта болсун, коллективде ынтымак болсун. Баягы ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Деги жыйынтыктап айтканда, бүгүнкү биздин семинарыбызда компетенттүү мугалим компетенттүү окуучуну окутат деген сөзгө дагы бир жолу баа бердик. Албетте бүгүнкү семинарыбыз ушу максаты бири бирибиз менен опыт алмашуу болчу, тажрыйба алмашуу болчу. Ушу Тамчы орто мектебине, мектеп гимназиясына келип сабактарына катышып отурабыз. Бул жерде инновациялык технологияларды пайдалануу менен сабак өткөрүлүп атат. Абдан жакшы баягы тажрыйба алмашуу болуп жатат. Албетте азыркы ушу заманга байланыштуу санариптештирүү жылына дагы байланыштуу жаңы технологияларды пайдалануу менен ушу сабактарыбызда дагы биз дагы колдонобуз. Сөзсүз түрдө ошол колдонуш үчүн биз ушундай сабактарга катышып отурабыз. Жети Өз районуна караштуу Абдрахманов атындагы орто мектебинен келдим. Математика мугалими болуп иштейм. Азыр биз Тамчы айылындагы мектеп гимназияга келдик. Бул жерде азыр тажрыйба алмаш үчүн келгенбиз. Бул жерден Айнур эжейдин сабагына катыштык. Абдан жакшы сабакты өттү. Азыркы жаңы технологияларды неме кылып, азыркы санариптештирүүгө ылайыктап жакшы өтүлдү. Абдан сабак кызыктуу болду. Биз өзүбүз үчүн көп нерселерди алдык. Өзгөчөлүктөрү бул жерден деген Айнур эженин сабагында турмуш менен байланыштырды да, мисалы эмени жанакы мост көпүрө салууда кайсы сызыктарды колдонобуз, кандай сызыктарды деп. Бул жерден деген мейкиндиктеги сызыктар болчу, бирок деген 10 класстын геометриясы действительно балдар деген көп түшүнбөйт. Бул жерден абдан кызыктуу сабак болгондуктан балдар да түшүндү. Турмуш менен да байланыштырып, балдарга доступный, аябай жеткиликтүү кылып сабак өтүп бердим. Тамчы мектеп гимназиясында бир нече иримдер иштейт. Буга кошумча геометрия сабагындагы түстүү кагаздарды, чүпүрөктөрдү кесүү менен фигураларды чыгарышат. Фигуралар декоративдик, прикладдык өнөрдө деген окуучулар өз өнөрлөрүн көрсөтүп беришет. Бул канзаши группасы негизи лента менен иштөө техниканы биз канзаши деп айтабыз да. Булар азыр ушундай геометриялык кайсы фигураны колдонуп атасыңар балдар, кыздар? Сначала мы используем прямоугольник, потом сгибаем, получается треугольник. И таким образом мы создаем два треугольника. Дальше у нас получается вот такой вот цветок. Трапеция. Да, на трапецию похожее. И в конце делаем все заготовки делаем, лепестки, потом соединяем их и получаем вот такой вот цветок. Бүгүнкү биздин семинарда биздин окуучуларыбыз геометриялык фигуралар, декоративдик, прикладдык өнөрдү көрсөтүшөт да. Ошондой эле бүгүнкү ушу сабагыбыздын эң негизги максаты дүйнөлүк маданиятты, ошону менен ата мекендик маданиятты окуп, билип, таанып, ошондон кийин үйрөнүшүп, ошондой эле өзүнүн турмушунда колдоно билүү. Анан бүгүнкү геометриялык фигуралар бизде Фамиран техникасында, Канзаши техникасында, ошондой эле кагаз пластикасы техникасында геометриялык фигураларды колдонушуп, ар кандай өздөрүнүн искусствого болгон көз карашын чагылдырышат да. Муну менен катар технология кабинети дагы бар. Кабинет 1996 жылы ачылган. Кабинетте кол өнөрчүлөрдүн колунан жаралган буюм тайымдар коюлган. Окуучулардын иштерин чогултуп, жыл сайын заман талабына жараша иштер алынып барылууда.
кабинет ачып, анан кружок иштетип баштаганбыз да. Азыр кружокто Уздар кружогунда мына азыр көрдүңүздөр 3 группа балдар келип иштейт. Бул жерде көбүнчө ата мекендик улуттук буюмдар жасайбыз. Ошондой эле дүйнөлүк техникада жасалган искусстволордун негизинде сувенирлер жасайбыз да. Мына бул жерде көрсөңүздөр болот. Мына бул да лента менен иштөөдө мындай паннолор жасайбыз. Ошондой эле мына булар чач асемдери деп айтылабыз да. Чачка тагылуучу броштор лентадан. А бул жер оригами техникасы. Кагаз менен 5-6 класстардын жасалган иштери булар. А бул жерде 6-7 класстар. А бу жерде улуттук буюмдар дизилген. Тамчы мектеп гимназиясында 38 мугалим эмгектенет. Жашмун, улуумун, ортомун бардыгы бирип мыкты билим берүүчүлөр. 9 мугалим билим берүүнүн мыктылары. Район боюнча эмес, облус, республика деңгээлиндеги иш-чараларга активдүү катышып келишет. Бүгүнкү күндө кадр маселесинен көйгөй жок деген мектеп директору мугалимдердин билимин жогорулатууда окуу курстарына жиберилип турарын белгилейт. Биз азыркы учурда Тамчы мектеп гимназиясында 38 мугалим эмгектенет. Анын ичинде улуумун, ортомун, жашмун бардык өкүлдөрү болуп, жакшы баланс түзүлгөн да биздин мектептечи. Улуумун ар дайым бизге өз кеңешин айтып келет, өздөрүнүн тажрыйбаларын бөлүшүп келет. Жашмун алардан калбай, улуу көч каяка барса, кичи көч ошол жака барат дегендей биз ар дайым ушундай кызматташта келебиз да. Билим берүүнүн отличнигинен 9 мугалимибиз бар бизде. Учубуз куру эмес дегендей. Ошо эжелердин басып өткөн жолун биз да басып өтүп, ошол даражага жетели деген үмүттөбүз азыр. Тамчы мектеп гимназиясында 2014-жылдан бери эмгектенем. Өзүм ушул мектепти аяктап, ушул мектептен билим алгам. Бул мектепте аябай тажрыйбалуу, кыйын мугалимдер иштейт, биз сыймактана турган. Анан ошо мугалимдердин жолун жолдоп, мен да биздин эжелерди көрүп, ошонун жолун жолдоп мугалим болгум келген да, окуучу болуп жүргөн кезде эле. Өзүм орус тили сабагынан берем, бирок баштагыч класстарда иштейм азыр. Биздин мектеп көптөгөн жетишкендиктерге жетишип келет ушул күнгө чейин. Мен да ушул мектепти бүткөм. Ушул мектепке эле кайра 1993-жылдан бери сабак берип келем. Өзүм география факультетин бүткөм. Бул мектепте аябай жакшы билимдүү, эл агартуу отличниктери көп, эмгеги сиңген мугалимдер көп. Зак эле иштеп жүрөбүз. Мен эжелерим отурат, биякта набат эже мынакей эмгеги сиңген. Ушулар менен чогуу иштешип келатабыз. Иштегениме 20 жылдан ашты. 20 жылдан ашты. Анан тарыхтан сабак берип жүрдүм. Азыркы мезгилде географиядан сабак берем. Эми сөзсүз түрдө азыр мамлекеттик стандарт, жаңы инновациялык методдор менен сабактар өтүлүүдө. Азыр баягы илимий техникалык революциянын өнүгүшү менен биз дагы аракет кылып, биз дагы ошондой ноутбуктарды алып, ноутбуктар менен иштеп атабыз. Тамчы мектеп гимназиясында медиа бурчу дагы бар. Бул бурчта окуучулар мектептеги жаңылыктарды социалдык тармактарга жүктөп турушат. Медиа бурчтагы окуучулар мугалимдер менен биргеликте кандай гана иш-чара болбосун активдүү катышышат. Мектепте кандай гана жаңылык болбосун бардыгын ата-энелер мектептин сайты аркылуу кабардар болуп турушат. Өлкөнү санариптештирүү боюнча өзүңөр билгендей 5 жылдык концепция кабыл алынган. Ошол концепциянын негизинде биз дагы ошол баягы технологиялар улам өнүгүп жаткандыгына байланыштуу мындан 5 жыл мурун мектептин сайты түзүлгөн. Ал жакта ошол мектеп турмушундагы күнүмкү болуп тургандар сүрөттөр, видеолор киргизилип турат хронологиялык папкада. Ошондой эле документтердин электрондук варианттары бар. Бардык маалыматты ошол мектеп жөнүндө алса болот да ошол сайттан. Анан медиа бурчтун түзүлүп калган себеби биз ошол биринчи сайтта иштеп жатканбыз да. Анан азыр эми мурунку убакта адамдар деген газетадан, журналдан, телевизор, радиодон алчу да маалыматтычы. Азыр болсо колундагы эле телефондон алуу алдаганча ыңгайлуу болуп атпайбы. Анан ошол сайтка деле бизде бардык иш-чараларды жүктөп жатканда кээ бирлер көп көрбөйт экен да. Анан биз ошондуктан ошол мектептин социалдык баракчаларын ачканбыз да. Бул Facebook'та ачканбыз, Instagram'да ачканбыз. Анан ал жака ошо эми коомчулуктун биздин максатыбыз бул медиа бурчту ачуунун эң негизги максаты бул
коомчулукту мектеп турмушу менен тааныштыруу биринчиден. Экинчиден ошол окуучуларга мотивация берүү, шыктандыруу да. Ал эми үчүнчүдөн ошол ата-энелерди мектеп менен болгон байланышын бекемдөө да. Себеби ошол Instagram'дан, Facebook'тан көрүп ата-энелер ал жакта мындай маалымат алып, анан мектепке болгон байланышы күчөйт экен да. Анан мен командамда негизи 4 окуучу менен иштейм да. Алар биздин эң негизги быйылкы жылдын жаңылыгы ошол мектеп арасында медиа бурчтар боюнча конкурс өткөн. Ошол 150 мектептин ичинде биз алдыңкы орундукка илинип, эң чыгармачыл медиа бурч номинациясына ээ болуп, сыйлоо аземи бул Ош шаарында болгондуктан биз бара алган жокпуз, бирок ошо белектерин анан сертификатты берипти да. Үркүн эмнеликтен келип чыкты экен? Үркүн ушул жакта аябай чоң Каршы ошол орус падышачылыгынын бийлигине каршы чыгышып, 36 жыл Тамчы мектеп гимназиясында мугалим болуп эмгектенген Нават Жокошова өз кесибинин чебери. Билим берүүнүн мыктысы, башкысы балдардын сүйүктүү эжеи. Көп жылдык тажрыйбасы бар мугалим бир нече окуучуну райондук, облустук, республикалык деңгээлдеги олимпиадаларга даярдап келет. Бүткөнүмө 46 жыл болду. Ошол 46 жылымдын 36 жылын ушул мектепте өткөрдүм да. Ушул көп бир 7-8 директор менен иштедим. Бизге келген директорлордун баардыгы тең иштерман, өзүнүн ишин билген, кыйын жетекчилер болчу. Мектебибиз ошондуктан ушундай деңгээлге жетип отурат. Ал эми азыр болсо мынакей жаңы директорубуз Нурдан, бул мен өзүм окуучум, мен класс жетекчиси болчумун. Нурдан жөнүндө да кичине айта кетсе, бул 2004-жылы мектепти аяктаган. Аны ошол бүткөндөн баштап, 3-курстан баштап эле бул студент кезинде эле шаардын мектептеринде математикадан сабак берип, анан бүткөндөн кийин ошол 2013-жылы 4 айлык курска жана өзүнүн билимин өркүндөтүү максатында Индияга барып 4 ай окуп келген болчу да. Андан бери мынакей бизде иштеп атат. Былтыр болсо бардыгы эле билет, Санарип мугалим конкурсуна катышып, Кыргызстан боюнча биринчиликти алды да. Демек биз эми ойлоп атабыз, биздин мектепте да бир жаңылануу, жаңылыктарды, жакшы нерселерди алып келет го деп жатабыз. Ал эми өзүм боюнча айта турган болсом, мен Улуттук университетти бүткөм 75-жылы. 85-жылы ушу кыргыз тил кабинетин жасап, отличник белгисин алган болчумун, төш белгисин. Ошондон бери тынбай эле ушу жерде, бир жерде, баягы дарак бир жерден көгөрөт дегендей, ушул жерде иштеп келе жатамын. Ошол өзүмдүн эмгегимди баалап мектеп көрсөтүп, Кыргыз Республикасынын ардактуу айымы деген төш белгини алгам. Ал эми 2018-жылы Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы болгондо Таласта илимий конференция болот деп мени чакыртышып, ошол жакачы жана ак кеме поезду боюнча доклад жасагам. Кыргыз Республикасынын аймагында мугалимдер арасында сынак жарыяланууда. Мугалим чырпыктан чынар өстүргөн аттуу китепти алып окушууда. Бул китепте мугалимдерге керектүү баардык материалдар, пайдалуу кеңештер бар. Эми бул китепти окуган мугалимдер уюштуруучулар тарабынан жүргүзүлгөн тестке жооп беришмекчи. Тамчы мектеп гимназиясы мыкты деп тандалса, анда баш байгеге автоунаа коюлган. Бул мугалим чырпыктан чынар өстүрөт деген Кыргыз Республикасында чоң масштабтуу конкурс жүрүп атат. Бунун башкы байгеси машина экен, бирок негизи буну сатуусу 800 сом экен. Бирок ага машинага деп башында белегине карап ойносок, алсак, окусак экен да, аябай бизге керектүү жаңы методикалар камтылган, абдан кызыктуу жана бизге эң керектүү китептердин бири экен. Биздин Тамчы мектеп гимназиясынан ондой мугалим алганбыз, жана бизди көрүп башка дагы мугалимдер алганга даярданып жатышат, алганбыз жатат. Окуу процессин колдонгонго бар бекен? Ооба, биякта методикалар камтылган экен, жаңы мугалимдерге, жаш мугалимдерге абдан пайдалуу экен. Бул мугалим эмнелерди аткарыш керек экен? Сынакта 1-майда тест тапшырат экенбиз. Ошондон өтсөк, анда байгелерге катышат экенбиз. Китептен түшүнгөнүңөр? Ооба, китеп боюнча бизге суроо берилет экен.
Химия биология сабактары мектепте колдонмо куралдар менен өткөрүлөт. Химия сабагында кадимкидей бир затты бир затка кошуп, практика жүзүндө көрсөтүп беришет. Окуучулар химия биология сабагын кызыгып окушат, себеп сабак бир гана теория жүзүндө эмес, практика жүзүндө дагы өтүп турат. Фатима Чинваевна азыр болсо ийилимде өтөбүз. Муну азыр спиртте, кургак спиртке глюконат кальцийди күйгүзүп атабыз. Бул жерде фараонизмия же болбосо фараон жыланын алып атабыз. Бул жерде окуучуларды кызыктырбасак эч жыйынтык болбой атат да. Ошондуктан мен ушундай кызыктуу өткөнгө аракет кылам дайыма. Ар бир сабагыңыз ушундай өтөбү? Ар бир сабагым ушундай өтөт. Күйөт кальций глюконаттын формуласы көмүртектен, суутектен 22 атомдон, кальцийдин оксидинен 14 атомдон турат. Бул жерде күйгөндө, органикалык затты күйгүзгөндө сөзсүз түрдө көмүртектин оксидине бул жерде ажырап атат, и кальцийдин оксидине ажырап атат. Азыр могу карасы кальцийдин оксиди, андан кийин түшкөнү уже көмүртектин оксиди болуп, жыттанып анан мындай болуп гүл болуп түшүп атат. Биология сабагынан мугалим Римма Калыкова окуучуларды микроскопто иштөөнү үйрөтөт. Биология сабагынан олимпиадага окуучулар даярдап келет. Предметке кызыккан окуучулар сөзсүз дарыгер болобуз деген ойлорун билдиришүүдө. Олимпиадаларга көбүрөөк даярданабыз. Ошондой эле олимпиада менен бирге 11-класс болгондуктан медакадемиянын лабораториялык иштерине даярданып, ЖРТТсине даярданабыз. Мектептин атын жакшы ат менен чыгаруу үчүн олимпиададан месталарды алабыз. Эжейдин башка окуучуларына окшоп, биз дагы башка чет өлкөлөрдө көрүп мыкты врачтар болуп чыккыбыз келет. Микропрепараттарды жасайбыз өзүбүз. Андан сырткары микроскоп менен эметебиз, иштейбиз, генетикалык маселелерди чыгарабыз. Олимпиадага жылда даярдайбыз. Былтыр ушу кызым эмени Казиева Гүлбатчан былтыр 3-место областтан алган. Анан алдыда көптөгөн биздин үмүттөр бар. Булар дагы ушу медакадемияга барат го деген оюбуз бар. Азыр 2 окуучубуз окуп атат, бирөө Славянскийде, бирөө медакадемияда. 10 чакты окуучум уже атактуу врачтар болду. Германияда экөө иштеп атат, экөө Россияда иштеп атат. Мектепте парламент иштеп, окуучуларды тартиптүүлүккө, мектеп иш-чараларына активдүү катышууга үндөп келишет. Азыркы күндө балдарга тарбия берүү жалпы коомчулуктун чоң милдети деп эсептейм. Мына биздин мектепте дагы ошо балдарга тарбия берүүдө ар тараптуу 10 багыттын негизинде тарбия алып барабыз. Биздин мектептин окуучулары тарбиянын ар кандай багыттарында спорт жагынан, маданий чараларга, коомдук иштерге абдан активдүү катышып келишет. Муну мен сыймыктануу менен айткым келет, себеби биздин балдар ошо областтык болобу, райондук болобу, республикалык эмеге конкурстарга чейин барып, ошо конкурстарда ар кандай байгелүү орундарды багынтып келип жатышат. Мына биздин Тамчы мектеп гимназиясынын өспүрүмдөр уюму Көл шоокуму деп аталат. Биз ушу артта калба, ордуңда турба, алдыга карай чогуу кадамда деген девиздин алдында, урандын алдында иш алып барабыз. Жаратылыш жашылданып жайында, көпөлөктөр көкөлүп учат жанымда, өсүп жатат огороддо гүлдөрдүн түрү, кызыл гүлдөн тезирээк терели жүрү, Кабыр абай кайрадан алча үзүп, атта путта параңдап бакка чыгып, кызылын көрүп байкатпай жула кылам, бөбөгүмө көрсөтпөй сугуна салам. Күн ысык аба ырайы бир соонун, тердейбиз жылысак дарбыз коонун, көңүлдүү күндөр өтөт эле жайында, жайды сүйгөн мендей достор барында. Тамшанып таттуусуна балмуздактын, апакеме алып берип да кубанттым, маянасы болсо деле кызматтын, ушинтип мен бул мезгилди узаттым. Ал эми учурда аймактык предметтик олимпиадага 17 окуучу катышып, алардан үмүт чоң болуп турган маалы. Күчтүү мугалимден сөзсүз түрдө билимдүү окуучу тарбияланып чыгат дешет окутуучулар. Мама, если солнышко проснулось, утро засияло, если мама улыбнулась, так отрадно стало,
Если в тучах солнце скрылось, замолчали птицы. Если мама огорчилась, где нам веселиться? Азыркы мезгилде сабакта биз көптөгөн жаңы технология менен сабак өтүп атабыз. Биз башталгыч класстарда мектепте бардыгы 8 мугалим эмгектенебиз. Мен ошолордун бардыгы тажрыйбалуу мугалимдер. Жакында эле биздин башталгыч класстардын декадасы болду. Быйыл өзгөчөлөнүп ал декадада достук сабактарды өттүк. Достук сабактарыбыз дегенибиз өзүбүздүн сабактарыбызга өтпөй, бири-бирибиздин сабактарыбызга катышып, бири-бирибиздин сабактарыбызды өттүк. Андан тышкары 1-2 класстарда интеллектуальный сабак таймаш өтүп кызыктуу. А 3-4 класстарга олимпиада өттүк. Математика, кыргыз тил, орус тил сабактарынан балдар кызыгуусу менен кабыл алышты. Ысык Көл районундагы Тамчы айылындагы мектеп гимназиясында таланттуу окуучулар арбын. Билим берүүнү жакшыртууну мектеп жамааты колго алуу менен ынтымакта көп жетишкендиктерге жетишебиз деп турушат. Мисал үчүн материал техникалык база жөнүндө айтсак, көйгөй дебейли, бул алда чече турчу маселе, бул актыбыз алда. Ошону биз ата-энелердин жеке меценаттардын жардамы менен бир ишке ашыра алалы деген ойдобуз, салалы деген ойдо. Көптөгөн пландарыбыз бар, ошол пландарга биз өзүбүздүн мектептин администрациясы, ата-энелер, жетекчилер эмгеги менен жетебиз деп ойдобуз. Жана мен айтып аткан ийгиликтердин баарынын аркасында деген мугалимдер, ата-энелер, ошол маалда жетекчиликтин эмгеги бар да. Айсбергдин асты чоң болот эмеспи, ошол сымал ошол ийгиликтин арасында көптөгөн эмгектер бар деп айтып кетмекчи.